Ой туугандар, уккула. Өзгөчө журналист, блогерлер жакшы уккула. Ким бир мусулмандын айыбын жашырса, Алла анын айыбын дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жашырат дейт. Биз бирөөнүн айыбын ачып, айбирин төгүп, сиз айбир топтой албайсыз. Ушуну адашпаңыз да. Пайгамбарыбыз айткан, ким бир мусулмандын артынан айыбын ачканга түшсө, Алла артынан түшөт деген анынча. Алла анын уятын чыгарат. Ал үйүндө отуруп шерменде кылат деген Алла Таала. Ойлобоңуз, бүгүн эчтеке болбой эле турам депчи. Алла Таала данышман. Кичине ушул адашып калды, кайтабы экенби деп кой берип коет кедечи. Ошону биз туура эмес жака буруп, ушундай боло берет экен да деп. Жок, боло бербейт. Сиз Кудайдан коркуңуз, бирөөнүн айбирин ачпаңыз, айыбын аркасынан издеп жүрүп түшпөңүз. Болбосо Алла артыңыздан түшөт, Алла түшкөндө чыкпай каласыз.